Сиздер сыймыктансаңыздар болот. Сиздердин балаңыздар өзү үчүн өлгөн жок. Өзгөлөр үчүн өлдү алар. Мекенди коргоо, эл үчүн, жер үчүн коргоо өлдү алар. Эгер ошолор жанын бербегенде бүгүн Кыргызстан тыныч жата беле? Сенин жыйнаган акчаң, сенин курган мамлекетиң бүгүн тыныч жата беле? Мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп, алар өздөрүнүн өмүрүн ардап кете берди. Бул инсандардын балдары Кыргызстандын жүгүн көтөрдү. Жарым метр үчүн жанын берген инсандарга биз колубуздан келишинче кызмат кылып калайлы деп, мына алдыңарда ушул инсандар. Садыр Нуркожоевич өзү да колдоосун көргөзүп, бул мамлекет коюп берди. Ушул автобустарда кетип атканда жөн карап турган жок да. Сиздердин балдарыңыздардын жакшылыктары эч качан унутулбайт да. Биз эми канча сөз, канча нерсе айтсак дагы, биз балдарыңыздардын ордун толтуруп бере албайбыз да. Bizde şunday şartqa alып kelgen bu birinci bizim vatırlarımız, ikincisi bizim hükümetimiz, mana üçüncüsü bizde özü soğupçılığa işlegen ilim ikabız. Şularda terbiyelagan ata-enesiga ming mertte rahmat. Amin. Ömrüne Allah Teala bereket. Allah. Биздин арабызда ушундай бир Алла сүйгөн пенде кетип атат. Бул жакта бизде мына Оңолкан деген эжебиз бар. Бул жакта көз айсыз эже караңыз. Бирок ушул эжекебизди азыр биз компания менен биз менен чогуу бекер алып кетип атабыз. Мынакей компаниядан белек бергенбиз. Бирок көзө көрбөсө дагы 30 пара Куран жаттаган. Сиз элестетсеңиз, Куранга убакыт бөлдү эле Аллах Таала бул эжеге убакыт бөлдүрүп койду. Мына былтыркы түшкөн компаниябыздын акчабыздан ушул эжекебизге азыр мынакей бул комнатты үй алып бердик. Бул жерде азыр Бексултан деген биздин мырза отурат. Өзүнүн да көзү көрбөйт, мына келинчегинин да көзү көрбөйт. Караңыздар. Бул мактаныч катары эмес, отчет катары сиздерге айтып коеюн. Компаниядан мына жарым миллион сом ушул Бексултан байкебизге бөлүп бердик. Бул жакта мынакей Бексултан мырза аялы менен мына жолдомо бергенбиз. Мына ушу атыңарды билгеним, билбегеним, илим, азамат, мына ушу жамаат башчылары, ажы башчылары, Алла разы болсун. Ушу балдарыбызды, шейит кеткен балдарыбыздын аруактары сиздерди колдоп, коштоп жүрсүн. Ботом деп боздогон ушу согуш каргашалуу согуш акыркысы ушул болсун. Экинчи ботом деп эч качан ата-эне какшабасын, боздобосун. Allah razı olsun, ömrüңөр uzun olsun, daima şu elden gereğine жараган insanlardan bolup jüre bergile. Amin, 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 amin. Allahu Ekber. Şu muracımızdı Allah'ım kabul kılgandan bolsun. Esen aman şu parzımızdı atkarıp geleli. Şu kılgan ibadatımızdı Allah'ım şu kabul kılgandan bolsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Кызмат кылып атканга мен да чындап сүйүнүп атам. Анткени мына биздин Баткендеги ата-апаларыбыз ошондой эле мекен үчүн, жер үчүн баатыр болуп жанын берген биздин эр азаматтарыбыздын туугандары, ата-энелери буюрса лидер умра менен умра сапарына учуп баратат. Ал эми жана бул жакта мамлекет да жардам берип, чындыгында өмүрүмдө ушул VIP мен учуп көрбөптүрмүн. Бул жакта азыр VIP-ке кирип алып аябай сүйүнүп атам да. Эң нээси мына ушул инсандарга кызмат кылып бизде кичине узатып койгонго биз да аябай ыраазы болуп атабыз. Эл журтубузда тынчтык болсун. Ушу лидер умранын жетекчиси Билим Майнаев агабызга да Алла ыраазы болсун.